Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, чакырылган коноктор. Тилек Кыдырмаевич, Кыргызстанда стратегиялык маанидеги жолдорго кайсылар кирет? Бизде классификация боюнча эл аралык, республикалык, областтык анан жергиликтүү деп бөлүнөт. Сиздин суроонун төркүнү мындай болсо керек. Менин оюмча жолдордун бардыгы эле стратегиялык мааниге ээ болот. Бардыгы, Бардыгы эле, да. Себеби дегенде эл аралык жолдо деле ар кандай ситуация болуп калышы мүмкүн. Военный учурларда. ченемдик укуктук актылар менен аныкталабы бул же кандай болот? Классификация видов, порядок учета дорог, он утвержден решением Кабмина. И там дается, какие дороги к чему относятся. Нет, я имею в виду сейчас по нынешним категориям. Как такового стратегически нет. Какие дороги туда входят? Вот сказали, вот перечень есть у вас? Да, есть. Кошумчалап койсок болобу? Жол фонду боюнча стратегический объектилер боюнча өкмөттүн атайын токтому бар. Ал жакта жол боюнча атайын жолдор киргизилген эмес, бирок биздин жолдо жайгашкан туннелдер и Камбаратада жайгашкан көпүрө кирген. Ошолор стратегический болуп официально айтылып. Бул ченемдик укуктук актылар менен бекитилген эмес. Бекитилген ал өкмөттүн токтому менен. Кайсы жолдор ошол? Ал жакта мен точно эсимде жок, бирок ал жакта туннелдер, анан 1-2 көпүрө бар. Чоң көпүрөлөрдөн. Булар бир кандайдыр бир артыкчылыктарга ээ болобу же баары бирдейби? Сөзсүз түрдө мындай объектилерге өзгөчөлүктөр, артыкчылыктар берилген. Ал жерде сөзсүз түрдө охрана болуш керек. Сөзсүз түрдө баягы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү мындай өздөрүнүн кызматтарын жүрүш керек деген алдага бир мындай привилегиялар берилген да мындай объектилерге. Жок, мен объект сураган жокмун, мен жолдорду сурап атам. Сөздүн төркүнү мындай болуп атат окшойт да, бул биздин Кыргыз Республикасындагы кайсы жолдор жанагы жергиликтүү эл аралык маанидеги, мамлекеттик маанидеги, жергиликтүү маанидеги жолдордун ичинен эң маанилүүсү кайсы дегенде, бул жерден мен айтып кетет элем, Бишкек-Ош жолу, анан жана международный коридорлорго кете турган Ош-Сарташ-Иркештам жолу, Бишкек-Нарын Торугарт жолу, Бишкек аэропорт Манас жолу, жана башка ушул сыяктанган көптөгөн жолдор бар да. Аны алардын ичинен жанагы именно стратегиялык маанидеги деген ошо жолдордогу искусственный сооружениялар кирет да. Ага ошол жана туннелдер, анан чоң дарыялардан өтө турган көпүрөлөр. Аларга действительно жанагындай охрана коюлган, Госматерезерв тарабынан дагы жанагындай запас материалдар коюлганда в случае чрезвычайной ситуации деп. Тилек Кыдырмаевич, биз ар дайым айтып келебиз да, стратегиялык багыттагы жолдор деп. Ушул стратегиялык багыттагы жолдорду мынакей эски мыйзамда дагы каралган эмес. Мына сиздер жаңы демилгелеп келаткан мыйзам долбоорунда да жок болчу. Ошол үчүн биз ушул жагындагы бир макамын карап бекитип койсок абдан жакшы болот да. Шуну бир эске алган биякта болсо ошо мыйзамда көрсөтүп атпайбы? Неме депчи, биз ошол жана жолдун категориясын өзүбүз уже которсок болот депчи мыйзамда. Анан буюрса сиздин айткан сөзүңүздү эске алабыз ошол боюнча. Ушуну да бир карап коюңуздар. Анан мынагу 6 сентябрда комитеттин жыйыны болгон. Ушул комитеттин жыйынында Төө Ашуудагы туннель боюнча сөз болду эле, эскилиги жетип, мындай оор акыбалдарды жаратып атат деп. Анан ошол ремонту боюнча айтканда сиздер мындай 2 сунуш бериңиздер эле, 2 сунуш бар деп. Бирөөсү ушул альтернативный туннель казабыз дедиңер эле, ушул экинчиси Ашуу-Төр боюнча Талас, Сосновка-Талас жолунун жаңы багыты боюнча деп. Ушул соц тармактарда жаңы маалымат чыгып кетти. Азыр 11,5 километр
туннель салабыз деген маалымат чыгып атат да, бунун канчалык мындай чындыгы бар? Эми бул боюнча жана ГЧП проект боюнча жүрүп атат, ошол жана туннель, альтернативный туннель салабыз депчи. Бул азыр иш кагаздары жүрүп атат. Немеси? ТОсу. Конкурстун документациясы жүрүп атат да. Ким салат буну? Конкурстан уткан киши, уткан компания. 11,5 километр Туура. аябай узун эмеспи? Кайсы жерден салынат мына ошондо? Тиги жана Болжол барбы? азыркы турган туннелден ылдыйраак, ошо 1000 метрден ылдыйраак да. Ошон үчүн бунун эсебине карап көрсөңүздөр, анан мен баягы сунуштап жүргөн ашуу төрт жолундагы бир ТОсун сиздер мына 2023-кө киргизебиз дедиңиздер эле. Ошондо бир карап экөөнү салыштырып көрүш керекпиз да. Мүмкүн ошол жолду ачканыбыз бизге Ал боюнча маалыматыбыз бар, сизге да өзүнчө кирип ошону айтабыз. ошону дагы неметсеңиздер, мага кагаз түрүндө берип коюңуздар. Анан могу жерде сиздер жаңы мыйзам долбоорунда 4-чү беренесин 6-чы, 7-чи, 9-чу, 25-чи, 34-чү пункттарын карап койсоңуздар, мына ремонт и содержание деген орусчасы турат. Сиздер которгондо оңдоо жана күтүү деп коюпсуздар да. Күтүү болобу же кандай болуп калат? Профессиональный переводчиктер вообще-то которгон болчу. Кыргызчага которгондо ошондой эле болуп калат экен, биз көпчүлүк адамдар менен сүйлөшүп. Тейлөө эмеспи содержание деген? Сиздер баягы көзбөсөз эле которуп койгондой болуп калат. Күтүү, тейлөө деген экөө бир эле маани. Ошон үчүн бир карап коюңуздар муну, андан кийин дагы биздин бул жогорку кеңештин лингвистикасы которгон болуш керек эле. Бул сиздер которуңуздарбы? Анда сиздер дагы ушул менен биздин жогорку кеңештин лингвисттери менен да бир карап коюңуздар. Профессиональный лингвисттер которгон болчу. Эми сиз өзүңүз мындай сиз кыргыздын жараны кандай түшүнүп атасыз? Жок, биз азыр неме кылабыз? Аны болсо жана бизде ошо профессионалдык лингвисттер отыргон, анан сиз айткан замечанияны бир бир сыра рет неме текшертип коебуз. Ушундай эле мына 30-чу пункту дагы ушундай бар. 11-чи беренин 7-чи бөлүгүндө дагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк келишимдердин каражаттарын деген. Сиздин замечанияңызды эске алып текшертип Ошон коебуз. үчүн мен сизге азыр да кат жүзүндө берип коеюнчу, ушуну кагаз түрүндө сиздер карап койсоңуздар. Мээңиз. Рахмат, ишиңиздер ийгилик, мыйзамды колдойбуз. Рахмат.